Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Орусиянын дагы бир облусунда чет элдиктерге такси кызматында иштөөгө тыюу салынды. Орусиянын Курск облусунун губернатору Роман Старовойт өкмөттө өткөн ыкчам жыйында мигранттардын такси тармагында иштөөсүнө тыюу салуу боюнча токтомго кол койду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда, Старовойт мындай чечимдер иштин башка түрлөрү боюнча да кабыл алынышы мүмкүн экенин билдирген. Анын айтымында чет өлкөлүктөргө тыюу салуу Орусиянын аймактарында профилактикалык коопсуздук чарасы катары киргизилүүдө. Жаңы чектөөлөр боюнча маселе 3-майда ыкчам штабтын жыйынында каралат. Губернатордун биринчи орун басары Алексей Смирновдун айтымында Орусиянын жарандыгын алгандан кийин таксист болуп иштөөнү улантууга болот. Сизге Орусиянын жарандыгын алып, өлкөдө иштөөңүзгө эч ким тоскоол болгон жок. Бирок адамдар жарандык алгандан кийин ошол жарандыкка ылайык жашоо үчүн аларга белгилүү бир милдеттер жүктөлөт. Жарандык алууну каалагандар үчүн эшик ачык, эч кандай чектөөлөр жок деген ал. Белгилей кетсек, буга чейин Орусиянын 10дон ашык облусунда мигранттарга такси кызматында иштөөгө тыюу салынган. Анын ичинде Новосибирск, Тула, Калуга, Челябинск облустары, Камчатка, аннексияланган Крым жана Якутия бар. Булак суу берекежи. Путин Крокустагы кандуу окуяда эрдик жасаган Ислам Халиловду сыйлады. Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын четиндеги Крокус-Сити холдогу теракт учурунда адамдарды сактап калган үчүн, өспүрүмдү жабыртаткандарды куткаргандыгы үчүн медали менен сыйлады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Жарлыкка ылайык сыйлык Красногорск шаарынын мектеп окуучулары Ислам Халилов, Артем Донсков жана Ранхигис коллежинин студенти Никита Ивановго тапшырылат. Кыргызстандык 15 жаштагы Ислам Халилов Крокустагы кандуу окуяда 100дөн ашуун адамды куткарып калган. Ал орус жарандыгын алган кыргызстандык үй бүлөнүн уулу. Анын ата-энеси 15 жыл мурун Орусияга иштегени барган. Ислам Халиловго бул кылган эрдиги үчүн буга чейин да көптөгөн сыйлыктар жана белектер тартууланган. Өспүрүм Орусияда батырдык көрсөткөн экинчи кыргызстандык болуп калды. Эске салсак, Москванын четиндеги Крокус-Сити холл борборунда теракт 22 март күнү кечинде болгон. Натыйжада 140тан ашык адам каза болуп, 500дөн көбү жарадар болгон. Иштин алкагында 14 адам кармалып, анын 13-ü камакка алынган. Булак суу берекежи. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл болбосо Орусияга барбай турууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги Орусия Федерациясына барууга жүйөлүү себептери жок жарандарга бул өлкөгө баруудан убактылуу баш тартууну сунуштайт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, кыргыз жарандарына Орусияга кирүүдөн массалык түрдө баш тартуу учурлары боюнча сигналдар дипломатиялык өкүлчүлүккө жана консулдук мекемелерге келип түшкөн эмес. Ошол эле учурда министрлик жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери Орусиядагы учурдагы кырдаалга жана анын Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктук абалына тийгизген таасирине мониторинг жүргүзүүдө. Ошону менен бирге министрлик Орусияга барууну жүйөлүү негиздери жок мекендештерге мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө күчөтүлгөн көзөмөл режими токтотулганга чейин убактылуу баш тартууну, ал эми Орусияга баруу керек болсо, алдын ала бул өлкөгө кирүүгө чектөө бар же жок экендигин текшерүүнү дагы бир жолу сунуштайт деп билдиришти министрликтен. Булак суу берекежи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Бул тууралуу бүгүн 2-майда өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Жолугушууда эки мамлекеттин ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди жогорулатуу, тагыраагы өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүү, ири инвестициялык жана
инфраструктуралык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр орун алды. Ошондой эле энергетика, транспорт, логистика тармактарында маданий гуманитардык кызматташууну арттыруу маселелери сүйлөшүлдү. Өзгөчө Борбор Азия аймагы үчүн маанилүү трансконтиненталдык мааниге ээ чыгыш менен батышты бириктире турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, ошондой эле Камбар Ата биргесинин курулушу дагы бир перспективдүү долбоор катары Чаткал дарыясына 2 ГЭСтин курулушу боюнча сүйлөшүү орун алды деп жазылат маалыматта. Беле кетсек жолугушуу Ташкент эл аралык 3-чү инвестициялык форумунун алкагында өткөрүлдү. Булак Суперкейжи. Эрдоган ислам дүйнөсүн Израилдин Газа тилкесине жасаган чабуулдарын токтотуу үчүн биригүүгө чакырды. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Гамбиянын лидери Адама Бароу менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түрк лидеринин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, анда эки тараптуу карым-катнаштар Израилдин Палестинага кол салуулары жана Гамбияда боло турган ислам кызматташтык уюмунун саммити талкууланды. Президент Эрдоган Израилдин Газага жасаган кол салууларын токтотуу жана буунун резолюцияларынын аткарылышын камсыз кылуу үчүн ислам дүйнөсүнүн биргелешип иштешинин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Түрк лидери ЭКОнун саммитиндеги сүйлөшүүлөр жана чечимдер жакшы максаттарга кызмат кылышын каалады. Ал ошондой эле жолугушууда Анкаранын тышкы иштер министри Хакан Фидан өкүлдүк кыла турганын айтты. Буга чейин Анкара эл аралык коомчулукка Борбор шаары чыгыш Иерусалим болгон көз карандысыз Палестина мамлекетин түзүү аркылуу Палестина-Израиль чатагын жөнгө салуу боюнча чараларды көрүүгө бир нече ирет кайрылган. Беле кетсек ЭКОнун 15-чи саммити Гамбиянын борбору Банжул шаарында 4-5 май күндөрү өтөт. Булак Суперкейжи.